эл жана турак жай фондун каттоо өткөрүлөт. Эртеңден тартып сиз жашаган аймакка колуна телефон көтөрүп, медициналык коргонуучу каражаттар менен камсыздалган жаран келсе, анда ал каттоочу деп билиңиз. Эгер андан кандайдыр бир шек саноолор болсо, коопсуздук үчүн ал тагынып жүргөн күбөлүктөгү QR код аркылуу текшерүүгө болот. Андан соң каттоочу сураган маалыматтарды анкетага түшүрүүгө шарт түзүп бериңиз. Кыргызстан 30 жыл ичинде 3-чү ирет эл журттун эсебин алып, эртең эл каттоого киришет. Ага ар бир кыргызстандык катышууга милдеттүү. Өнөктүктүн мурункудан өзгөчөлүгү маалыматтар кагаз түрүндө эмес, электрондук форматта катталат. Каттоону Улуттук статистика комитети жүргүзөт. Бул мекеме өнөктүккө толук даярдыгын маалымдашты. Каттоого бардык шарттар бар, даяр. 25-ден баштап, тагыраак айтканда 24 түнү 25-не карап 12-ден баштап биздин каттоочулар мына аэропорттордо биздин жарандарыбыз учуп кетип атат, ошол жерден башталат да, Кудай баша. Ош аэропортунда, Бишкек аэропортунда, негизги аэропортторубуз да. 10 күндүн ичинде каттоо жүрөт. Ал жерде эч кандай бир коркуу же болбосо ошол ишенбечүлүк болбош керек. Эл каттоо ишине жалпы өлкө боюнча 28 миңдей адис тартылды. Алар турак жайды, элди каттоо боюнча окуудан өттү. Бул өнөктүк биринчи жолу мобилдик тиркемени колдонуу менен өтүп жаткандыктан, эл каттоо учурунда тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн. Анткени интернет байланышы тартпаган аймактар да бар. Мекемелер, айыл өкмөттөр даярдыгын текшердик. Эртең буюрса саат 8:30 ошол Барп айыл өкмөтүнөн ошол жерден баштайбыз. Жалпы инструкторлар 1114 инструкторлар катталып, алардын бейжиктерин баарын кол коюп таратып бердик. Эми бизде жана интернет маселеси болуп атат. Орток айылында Кызыл Туудун Алмалуу дагы бир 2-3 айылда интернет жок, бирок аларды жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр ошол инструкторлук каттоочуларды ташып келип, интернет тарткан жерден маалыматын берип турушат да. Транспорт, бензин, бүт баары ошол жергиликтүү бийлик бюджетинен каралган. Элге үй бүлө мүчөлөрүнүн саны, билими, тили, жумушу, жаш курагы, жашоо шарты, киреше булагы, үйдүн дубалдарынын материалы сыяктуу суроолор берилет. Алардын баарына бир үй бүлөдөн бир эле адам жооп берсе болот. Элди каттоодо сурамжылоого катышкан жарандар талап кылынган маалыматтарды берүүдөн баш тартса болбойт. Андай учурда ар бир адам мыйзам алдында жеке жооп берет. Жарандардын жеке маалыматтарынын бардыгы ачыкка чыгарылбайт жана жыйынтык маалыматтарды түзүү үчүн гана колдонулат. Маалыматты жашырганга, конечно, бул жерде чара колдонулат, бирок маалыматты жашырбай эле айтса деле болот. Бул жерде купуя сыр, эч кандай бир сыртка чыгып кетпейт. Суроонун сиздин баягы төкүнү, мисалы, көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар жанагындай коммуналдык услугалар боюнча, башка нерселер боюнча жаап жарышы мүмкүн. Анын жаап жашырбаш керек. Бул купуя сыр болуп эсептелет. Эч кандай сырткан маалыматтар чыкпайт. Кечээ өлкө башчы Садыр Жапаров да бул өнөктүк үстүндө Улуттук статистикалык комитеттин төрагасын кабыл алган. Ал коронавирустук пандемия шартында жараяндын бардык катышуучуларынын коопсуздугун жана кыргызстандыктардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун камсыздоо зарылдыгын кошумчалаган. Каттоо так болуш керек, элди каттоо жана турак жай фонддорун каттоо так болуш керек да. Ошон үчүн баягы сиз түнкү саат 12-ден баштап аэропорттордон каттоо жүргүзөбүз деп атпайсыздар. Ошондо элдер баягы кээ бирөө маалыматы жок болуп калып, ошолор баягы туура эмес түшүнүп, башкача иштер болуп кетпеш керек да. Ошон үчүн сиз бүгүн баарын азыр ошо пресса аркылуу элге жеткирип коюшуңуз керек так маалыматты. Эл каттоо баш аягы 10 күнгө созулат. Бул аралыкта ар бир каттоочу өзүнө тиешелүү аймакты кыдырып, жарандарды сурамжылап бүтүшү керек. Каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүрөт. 2019-жылы пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу ушул жылга жылган. Кыргызстан эгемендик алган жылдан бери эл каттоо ушуну менен 3-чү жолу өткөнү жатат. Каттоонун баштапкы жыйынтыгы сентябрь-октябрь айларында, ал эми расмий соңку жыйынтыгы 1 жылдан кийин жарыяланат. Ушул тапта Кыргызстандын калкы 6,5 миллионго чамалады. Бибисара Орузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад. Кыргызстанда ар бир адам маанилүү.